Дагы бир чиновниктен 20 батир 3 хан сарай аныкталды. Транспорт министрлигинин алдындагы жол чарба департаментинин директоруна карата мыйзамсыз баюу боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык ал мамлекеттик кызматта иштеген мезгилинде кымбат баалуу кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө көп сандаган бодо малга ээ болгон. Жалпы чыгым расмий кирешеден ашат. Шектүү бардык мүлктөрдү расмий кирешеси жок туугандарынын атына каттаган. Алар Бишкектин борбордук бөлүгүндө 3 особнякта жана бизнес класстагы автоунааларда, дагы бир сарайда жана 20дан ашык батирлерди алышкан. Чиновник жана анын туугандары чет өлкөлөрдөгү пансионаттарга көп барышкан. Булак факты KG. Финпол авиабилеттин баасы негизсиз кымбаттаганын аныктап териштире баштады. Финансы полициясы авиабилеттердин баасын негизсиз кымбаттаткан фактыларды аныктоо иштерин жүргүзүп баштады. Бул туурасында аталган органдын маалымат кызматы билдирди. Текшерүүнүн алкагында Финполдун кызматкерлери Борбор калаадагы авиакассалардын биринен кызматтык иликтөө жасаш үчүн Бишкек-Москва багыты боюнча 67.800 сомго авиабилет сатып алышкан. Жыйынтыгында билет баасы туроператор тарабынан жасалма жол менен көтөрүлгөндүгү аныкталган. Алар суроо талаптын жогору болушунан пайдаланып авиабилеттердин баасын мыйзамсыз түрдө кымбаттатканы айтылат. Бул факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш ачылды. Азыркы тапта республика боюнча ушул сыяктуу фактыларды аныктоо иштери жүрүп жатканы белгиленет. Булак Спутник KG. Жакындары коронавирустан каза болгондор пикетке чыгышты. Саламаттык сактоо министрлигинин алдына бүгүн 25 январда коронавирустан жакындары каза болгондор пикетке чыгышты. Алар башкы пульмонолог Талантбек Соронбаев менен министрдин орун басары Мадамин Каратаевдин кызматтан кетишин талап кылышууда. Пикетти уюштуруучулардын бири биз чындык үчүн кыймылынын мүчөсү Ырыскан Зулпукарова медицина тармагында люстрация болушун талап кылып жатышканын Азаттыкка айтты. Биз медицинада өз элин сүйгөн жетекчилер иштешин каалайбыз. Коронавирусту дарылоо боюнча 3-чү протоколду катып алган жетекчилер, анын ичинде Каратаев да бар. Көптөрүнүн атын бизге айтпай жатышат. Аларды медицинанын кара тизмесине киргизүүнү талап кылабыз. Биз люстрацияны талап кылабыз. Мындай адамдар жетектөөчү кызматка кайра келбесин деп чыктык, деди. Коронавирус учурундагы мыйзам бузуу боюнча 14 кылмыш иши козголгон. Мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев 15 сентябрда камакка алынып, январда үй камагына чыкты. Булак Азаттык.